Жалалабадта башкасын билбейм, башка жерден уккан жокпуз, Баткенде эле карап келдик. Жалалабадта бир талапкер, бай талапкер барып байнага ташып атты. Мончого. Айттым, силерди кыргыз, жердештер, жалалабадтык сузактыктар дедим. Мокочо болсоңор дагы ошонун мончосуна барып эле койбойсуңарбы? Силерди малга теңип атпайбы? Бул деген мококтук, бул деген коркоктук, бул деген алсыздык, бул деген акылсыздык. Силерди малга окшотуп байнага айдап баратпайбы? Эртең шайлоого койго окшотуп айдап барат да бири-бирден санап. Бул деген кордук да, ал деген талапкер эмес да, ал деген депутат боло албайт. Ушу кантип анан кийин сурандым, сузактар, шайлоо бүткөнгө чейин жуунмай эле тургулачы дедим. Байнасына барбай эле койгулачы, биттеп кетсеңер, курттап кетсеңер дагы. 2 тагара суу менен, жарты кир сабын менен эле аткана кирин чайканып алгылачы. Деп намысына тийип айттым. Ооба, Авир бүгүн акча менен аябаганда кармашып атат. Авирдин баасы бир акчанын басынан арзандап турат да. Биз бардык жерди кыдырып келдик. Элге рахмат. Элден айласы болот. Эл бүгүн өзүнүн добушун өзү сактаганга, коргогонго жарап калыптыр. Кегети деген айыл бар, Элдар Абакировдун. Мынандай сомодай болгон жаш жигиттер айылдын чекесинде дөбөчөгө чыгып туруп, Кыргызстандын бүткүл элине кайрылуу жасады. Биздин айылга формайки менен баланча миң кишини киргизип коюпсуңар. Бирок биздин айылга кирип добуш беребиз деп ойлогоогула. Силер паспортуңарды берип, Кыргыздын паспортун саткансыңар. Биз силерге окшогон саткындарды айылыбызга киргизбейбиз, шайлатпайбыз деди. Мына Кыргыздын жигиттери өзүнүн намысын ушинтип коргой турган болду. Баракелде деш керек. Кече Көгартта бата берген аксакал Авири ойгонуп кетти, алып алыптыр байкуш паспорт. 2005 алып алган экен. Ошол жерде кыйкырып айтты, мен кечинде апарып берем акчаңды деди. Бүгүн чыгат YouTube'га көрөсүңөр. Көгартык аксакал, мына тоодун аркы өтүнөн. Ар бир айылда апалар чыгып атат. Менин балам байкой, үйгө 15 миң сом акча алып келди эле. Кайдан десем жана партиядан деген деп. Кечинде кагаз коруп алып барып баратасында чыдап кеттик дейт. Ысқытыға қой деп. Мына Авир ақчаны айдап атат. Ақиқат ақчаны айдап атат. Чындық ақчаны чыгарып атат. Мына сиздер дагы ушуга келишиңиздер керек. Сиздер дагы Таалайга жардам бериш керек. Силердин Таалайга берген жардамыңар келечекке жардам бергениңер, өзүңөрдүн урпагыңарга жардам бергениңер. Же биз бул жолу жана артыбызда келаткандардан, эки буттуу карышкырлардан кутулабыз же утулабыз. Же силер аксакал байларды шайлайсыңар, же мынага окшогон тайларды шайлайсыңар. 60-тан аксагы да келатат, акмагы да келатат. Жанагы 120-50 танын 100 ошакта келатат. Алар бизге окшоп минтип жүзүн да көргөзбөй атат. Мына биздин сүрөттөр турат. Алардын сүрөтүн көрдүңөрбү? Сүрөтүн да көргөзбөйт. Тизмесин көрдүңөрбү? Тизмесин да көргөзбөйт. Алдын көрдүңүздөрбү? Алдында татынакай кыздар менен балдар. Базарга барсаңар, базар коргондуктар картошка сатсаңар, үстүнө бир чака жакшысын коюп, 3 чака чиригин ортосуна урасыңар да. Алардыкы дал ошондой. Башы таза, арты таза, ортосун бар чириктер, ириктер. Ошол ириктерден абайлагыла. Ошол чириктерден абайлагыла. Алар 30 жыл чырыткан дагы чиритет. Биз улуттун эртекиси үчүн азыр заман оор. Бул шайлоо азыркы шайлоо, бул акыркы шайлоо. Мындай шайлоо болбойт. Анткени чындык менен байлыктын кармашынын эң этегине жеттик. Же биз мамлекет катары жоголуп кетебиз, же улут катары жок болуп кетебиз. Булар мамлекеттин келечегин ойлогон жок. Мамлекет башчыны да укпай калышты. Булар билесиздер, азыркы келаткандар 30 жылдан бери бийликте отурушту. Бирде министр болот, бирде депутат болот.
ушул элита кетпесе элибизден жамандык кетпейт. Жамандык кетпейт. Ушуну кетире турган мезгил келди. Ошону жалгыз гана Текебаев сезди. Ал билди дагы Жанарга окшогон жаш лидерге партиясын 2 жыл бир тизгиден карматып туруп, жалаң жаштардын баарын жыйнап туруп, тандап туруп жарышка салды. Мына ушул атамекенчилер жалгыз гана бийликти менен байлыктар менен күрөшүп атат. Же силер эртең Жанар баштаган оппозицияны тандайсыңар, же алар баштаган коррупцияны тандайсыңар. Азыр коррупционерлер менен оппозиция күрөш. Башка тандоо болбойт. Ак менен караны ажыраткыла. Чындык менен байлыкты ажыраткыла. Башка тандоо болбойт. Мен сиздерден суранып келдим. Силердин добушуңарды карызга сурап келдим. Карызга добуш берсеңер, эртең биз кайтарып беребиз. Жанагы коруңарды биз эртең үлүш кылып беребиз. Буга кепилдик беребиз. Анткени ал токтом. Болгону токтом. Таласта да Кара Бурада ушундай бар. Кадимки эле Көксай деген жерди Токай шарбасы природный парк деп туруп 26 000 гектарды басып алган. Элдин малы чыкпай атат. Анан эл малын чыгарса айтат экен 100 коюңан 10 кой бересиң күзүндө. 10 жылкыган 1 жылкы. Бул деген рекеттик да. Мамлекеттик рекеттик да. Ошолордун баардыгын биз ордуна коебуз. Ордуна коебуз.